Eğer bir adam bu dünyada biröөнүн kemçiligin же айыбын жашырса, ал адамдын айыбын Аллах дагы кыяматта жашырат деп уктум эле. Bir dini portaldan. Menin suroom, jurnalistler özlerinin atayın iliktörlerinde başka bir işkerlerden, sayasatçılardan ayıbın açıp bütelige tele arkalı körsötüp jatpayбы. Bul ayıbın açı günü emespi deydi. Eğer de mamleketke ziyan gelip atkan bolsa, anda açıp dalildep berүү mildеттүү болот. Бирок ошолор дагы чектен чыкпастан. Туура, доомат кылып эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок башка бирөөгө зыяны тийбеген кемчилиги болсо, аны жашыруу милдеттүү болот. Анан адамдардын байлыгын урдап жеп аткан болсо, чындап эле анда ачуу керек болот, айтуу керек, чектен чыкпастан, адепти бузбастан. Кээде журналисттер менен сүйлөшүп каласың да, интервью алышат. Анан журналисттер башында кечирим сурап алат. Алар айтат, сиздин характериңиз чоот, кырсыз. Анан мен суроо бергенде бирнеке деп урушуп жибербеңиз деп эч айтам. Мен айтам, мен эч кимди урушпайм деле дейм. Десем, сиз ушинтесиз го, бир жолу дейт телевизордо сүйлөп атып, ыргытып туруп кетип калган түз эфирден. Анан бирөөнү мынтип урушуп бересиз, бирнеке үйүң өрттөнүп кетсин деп айтасыз. Анан ошого коркобуз, ошого дейт, мындай суроо бергенде туура түшүнүп мамиле кылсаңыз дейт да. Өй деп мен айтам да. Мен айтам, сен туура түшүнсөң, sen jurnalistsin, men seni bilem. Sen özün düşünsöň dagı el düşünsün dep eldi pikirin aytasın, sen işini kılıp atasan, açуулanganga bolboyt. Jurnalistler kандай gana suroo berse, аны kabul alaga men dayar turam da. Oşoga ayta beret eken kebirler kırıs buluk tandap söylöş başka dep. Men tandap söylöşüm jurnalistler menen, egerde menin sözüm burmalap, özün aytkan aytты kılıp durup, жазып жиберсең да, men söylöşüp kayra gelbeyt da. Бирок сөзүңү туура чыгарып, кыскарса да кайра текшерип алып туруп, кайра чыгарса, аларга мен ыраазылык билдирем. Мен башынан келгенде эле андай дебейм да. Кээ бир журналисттер келет, сүйлөшөт дагынан кийин биз мынчага акча сатып алса болот деп, сунушун акчага сунуш кылышат да. Мен акча төлөгөн жан эмесмин бирөөгө. Менин сөзүмдү чыгар деп. Мен алар менен сүйлөшүп, экинчи жолу сүйлөшпөйм кайрадан. Мен айтам, чыгарбай эле кой дейм да. Макалатын ойлойт, шуну чыгарса жакшы көрөт деп акча алышат. Кээде келет, журналдын мындай жылдын мыкты адамы деп айтып койсок, эмне дейсиз? Мынча тыйын берсе болот, анан мындай деп сурап келиши, мен айтам, кереги жок. Кереги жок депчи. Анан кебирлер бар, sen sözüңү сүйлөп бересиң, аны болсо өзүн ылайыктап чыгарат да, кыска сени сурап чыгарып берет. Аны менен сүйлөшкүң келбейт, кайра урматтуу бир тууган. Анткени мен өзүм, жеке өзүм болсо бир жөн. Бирок мен айтып аткан сөзүм дин болуп атпайбы? Анан динди шылдыңдагандай болуп калгандан каалабайм да шундай. Анан кээ бир адамдар бар, атайын сынап суроо берет. Эми Кудай Таала момунга фарасат деген берген, баарыбыз момунбуз иншалла, баарда фарасат бар. Ким чын айтат, ким жалган айтат, аны билип турасың. Анан жалган эле сүйлөп атат, мисалы отуруп алып. Анан ошо куду оюңа келет, ушинтип сүйлөп атат бул депчи, билишин билип тур. Анткени адамдын суроосунан нарагын билесиң да. Мен мен молдомун да. Балыкчы балыкчын алыстан тааныйт. Молдонун тааныйт, анан молдо эмести жөн эле тааныйт да. Бул канчалык молдолук бар экенин билип турасың, суроосунан көрүнүп турат да. Анан ошол себептен кедаларды мындай бир туура эмес кылган жазалап коесуң, аны адамдар ушундай корс деп түшүнүп алышат экен. Сизге Аллах ыраазы болсун. Динде кыз балага журналист болсо болобу? Жана Куранда ар бир адамга илим, билим алуу милдет деп жазылыптыр. Эгер мен медресеге окусам, илим да билим да алган боломбу же? Ооба, болот. Кыз киши журналист болсо болот. Анткени ошол аялдардын өздөрүнүн проблемаларын чагылдырып, бирок журналист болгондо сүйлөп эмес, балким ошол журналист жанагыдай жазуучу журналист боло турган болгону эң макулураак. Бардык суроомо жооп бериңизчи. Адына классте сиздин сонун айткан маселелериңизди көп угам, жана дагы биз үчүн сонун маселелерди айтып жүрө бериң дейт. Машалла дейт. Аллах разы болсун.